Assalamu alaikum достор. Бүгін өте қызықты болған маалыматтармен бөлішмөкчүмүн. Анықтан көңіл буруп угуңуздар. Алды менен мындай желим бөтөлкөлөрдөн 5-6-ны, балким андан дагы көбүрөгүн даярдап коюп, чогултуп коюп, видеону андан ары улантып көрүшүңүздөрдү суранып кетем. Анткени өз убагында кылынбаган иш, балким кийин кылынбай деле калышы мүмкүн. Себебин кийинчерээк айтам. Видео бүтөөргө жакын. Демек бүгүн суюктуктар тууралуу сүйлөшөбүз. Жана бул маалыматтар сиз үчүн өтө керектүү деп ойлойм. Биз ичишибиз керек болгон негизги нерсе суюктуктардан суу гана. Айтпасам деле белгилүү, эмне үчүн суу жана эмне үчүн башка суюктуктар мүмкүн эмес. Алды менен чай, кофе жана алкоголдон баштай берели. Бул суюктуктар чындыгында балким бир аз пайдасы бардыр организм үчүн, бирок көбүн эсе зыяны көбүрөөк. Эмнеси менен? Мисалы, кофеини менен. Канчалык биз ошол чай же кофе же алкоголдук ичимдиктерди иче турган болсок, өзүнүн өлчөмүнөн алда канча көп суюктуктарды сыртка чыгарабыз. Анткени алардын зара айдоочу касиети бар жана бүтүндөй денебизге башка дагы зыяндуу таасирлери жок эмес. Бирок чай, кофени ичпей коюуну сунуштабайм. Ичип туруу керек, аз өлчөмдө. Ал эми алкоголдон такыр эле баш тартып коюуну сунуштайм. Анан калган суусундуктар тууралуу айта кетсем, ширин суусундуктар калганы баары эле газдалган жана газдалбаган айырмасы жок. Алардын баары глюкозага бай болуп, алар тескерисинче организмге суюктуктарды кармап, бизди ишитип сыртка чыгарбай коет. Булар ошонусу менен зыян, ошонусу менен кооптуу. Анткени суюктук канчалык организмге көп топтолсо, жүрөккө жана бөйрөккө ошончолук күч келтирип, аларды кыйнайт, балким ооруга деле чалдыктырып коюшу ыктымал. Андыктан мындай суюктуктардын баарынан эле такыр баш тартып коюуну сунуштайм. Майрамдарда эле ичип турсак өтө жакшы болот. Анан дагы алар тууралуу айтылган оң пикирлер, алар жөн гана реклама, андыктан ишенбей эле койсоңуздар жакшы болот. Жада калса ар кандай соктор деле пайдадан көрө зыяны көп. Эми сууга токтоло турган болсок, бул биз үчүн алмашкыс нерсе. Аларсыз, ансыз биздин организмибиз сөзсүз түрдө жабыркайт. Балким аш барса бир жума, болбосо андан дагы аз убакыт гана чыдай алабыз суусуз. Бирок андан ашык мүмкүн эмес. Эми биз үчүн эң керектүү нерсе суу экендигин билдик. Канча өлчөмдө суу ичүү керек? Айтып жүрүшөт 2 литр, 3 литр деп. Мен антип сунуштабайм. Менин сунушум организм канча муктаж болсо, ошончо гана ичейли. Мисалы, муну биз кантип билебиз? Күн бою жүргөндө көбүн эсе суусаган учурларыбыз болбой койбойт. Ошол убактарда суу ичип койсок, ошол эле жетиштүү болот. Ал өтө аз болсо бир аз көбөйтүп койсоңуз болот. Ал эми өтө көп чаңкай турган болсоңуз, бир аз азайтып коюу керек. Эң азы 1 литр таза суу ичүүнү сунуштайм баарыңыздарга. Аны күндүн күндүзгү бөлүгүндө ичип койсок өтө жакшы болот. Ал эми кечинде болсо ичпей эле койгон жакшы, айрыкча ошол чай, кофени. Анткени алар зара айдоочу касиетке ээ болуп, сиздерге уйку бербей коюшу ыктымал. Анан дагы биз үчүн суу канчалык зарыл болсо, туз дагы ошончолук керек. Ошондо айткым келгени муну менен, эгерде биз суюктук иче берип, бирок организмде туз жетишсиз болуп калса, анда дагы биз үчүн кооптуу, биз үчүн коркунучтуу. Ал эми ашкана тузу бизге колдонуп жүргөн ал бир аз зыяндуураак болуп калат. Андыктан тузга болгон муктаждыкты башка нерсе менен дагы толуктап турсак жакшы болот. Кандай туз десеңиз, ал деңиз тузу. Аз өлчөмдө алып коюп үйгө, ошондон бир аз өлчөмдө күнүгө колдонуп, өзүн гана балким жеп турсак дейинби, же болбосо суюктукка кошуп ичип койсок дейинби, болот өтө аз өлчөмдө. Ошону менен
тузга болгон муктаждыкты дагы канааттандырып турган болобуз жана суу менен туздун балансын сактаганга мүмкүнчүлүк пайда болот жана муну менен организмибиздин талыкпай нормалдуу иштей беришине салым кошобуз. Негизи көп эле нерселерди айта берсе болот суу тууралуу. Бирок ушул эле маалыматтар бүгүнчө сиздер үчүн жетиштүү болот деп ойлойм. Ал эми башында эмне үчүн моундай желим бөтөлкөлөр саздап коюңуздар дедим. Эгерде сиз ушул идишке сууну толтуруп коюп, өтө жык эмес, балким могул жерде балким андан көбүрөөк суу толтуруп, сыртка коюп коесуз, капкагын жаап туруп, азыр аяз, эртең мененге чейин тоңуп калат. Анан аны үйгө алып кирип, печкеге жакын коюп коесуз дагы, эришин күтөсүз. Эришин күтүп, суу болгондон кийин ал бир аз көтөрүлөт, көбөйөт. Ошондуктан азыраак куюңуздар деп айттым. Анан ошол сууну бир аз жылытып, кайнатып эмес, бир аз гана жылытып, анан кийин аны козгоп койбош үчүн же башка нерсе болуп калбаш үчүн бир аз жылытып туруп иче турган болсок, өтө пайдалуу болот. Эң жакшы суу ушул. Андыктан ушул нерсени аткарганы аракет кылыңыздар. Сиздер иче турган суу ушул болсо өтө жакшы. Улам түбүнгө чейин жаңысын даярдай беребиз. Кышында сыртка коюп койсок эле тоңот, жайында болсо ар бир үйдө муздаткыч бар. Ошонун морозильнигине күнүнө 2-3 баклажкадан салып турсак, буюрса бүтүн үй бүлөбүз үчүн жетиштүү сууну камдап алабыз. Андыктан бүгүнкү маалыматтардан туура жыйынтык чыгарып, аны башкалар менен бөлүшүп, айтып берип, маалыматты мээңиздерге жакшыраак сиңирип, анан аткарсаңыздар, сиздер үчүн өтө зор пайда болот деп ойлойм. Андыктан аткарыңыздар.